Алло. Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Merim деген Emine, Merim деген күйгө чыккан Атабеков Мирбекке. Достор, бүгүн бизде конокто Атабеков Мирбек жана Мерим Төлөпберген. Кош келипсиздер. Ассаламалейкум. Көп сурашкан ушу келип берсинчи, чакыргылачы, аябай көргүбүз келет деп. Инстаграмда видеолордон көрсөк, аябай менин күйөөмдөн бүгүн ыры чыкты, анан мен жубайым мындай иш кылып атат деп бири-бириңерди аябай идеалдуу үй бүлөлөрдү мындай бирден бир мисалысыңар. Жашоодо деле ошондой видеодогудайбы? Биз элдер көрүп аткандай же элге кээ бир нерселер көрүнбөйбү? Кээде раунд болуп кетеби? Көрүнбөгөн нерселер көп. Ал биздин менталитетке туура эмес келип калат да. Боевиктер бар, ар кандай жанрлар бар. Романтика бар, драма бар. Кээде немисче сүйлөшөбүз. Кээде испанча сүйлөшөбүз. Эң негизгиси бири-бирибизди Инстаграмда көргөндө колдойбуз. Эми болот мындай, мисалы Мирбек деген бир 2-3 жолу балдар менен үйдө калган, бир 15 мүнөткө. Аны аябай мындай кооздоп салып, мен бүгүн балдар менен калдым, Мерим жумуштар менен кетти деп ырдап, ошо үйдүн ичин баарын 15 мүнөт ичинде базар вокзал болуп калышат. Johnny, Johnny, eating sugar, telling lies. Ошондойбу, Мен баштайынбы? Кылыктары чыга баштады, уже чоң эле жигит болуп калды. Эң эле эсте калган бир кылыгы барбы? Алма быш озума түштүкүн дыш деген ырга аябай эметет. Кандай сен бийлеп, ырдап үйдө машинага отурган сайын эле мама алма быш деп. Ошончо көп хит жазып туруп, анан бирилер жазган дыкын-дышкынга балаңарды эметип атсамдай өзүңөр бир аз ичиңер күйбөйбү? Конечно, күйдү. Жиним келди башында. Мурасты аябай жакшы көрөт. Ал Мурасты дегенде эле телевизорго келе калып айтат папак. Мирбек негизи ата деп айтат, бирок көбүсү папак дейт да, папак. Папак? Папак. Кысым кошпот. Негизи бир ырды мындай эстесең ошол постоянно эле ошол эсиңе келип ырдай бересиң го. Ошондой эле алыр пока модадан бүтө элек да, ошо бир айдан бери дык-дыш болуп жүрөт. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Негизи могу ырларыңар аябай эле көп, мисалы ар бир чыккан ыр хит болуп атат дегендей, кээ бирөө даже аркаңардан хит менен бартат деп айтып коюшат экен. Мисалы чын эле Меримге арнап жазган кайсы ырлар? Бардык эле сүй жөнүндө темаларым бар эле Меримге арналган да, ошо үйлөнгөндөн бери. Анан үйлөнгөнгө чейин бир 2 жыл мурунку ырлар да. 2 жылдан анын мурункулар алар Башкалар. Кечирип койгула. Жок, бир эме бар да. Жаш кезде. Экөөс үйлөнгөндөн кийин Мирбектин ырлары барам сага, суранамын кечир мени, бир башка бир кызга. Намек берем эле? Граф, эмнеге анча өкүнүп жүрөсүң деп бир жолу сурак бергем. Анткени ырлардын баары аябай мындай десем грустный, смыслдары мындай башкача, сен мени таштап кеттиң, кечирип кой, мага кайра келчи деп. Акыркылары жалынамын, кыйналып жүргөм. Анан ошол Мерим менен жолуккандан кийин ырлар кичине позитивный болуп калды да. Анан ошого дагы биз Мерим экөөбүз тең ишенип жүрөбүз ошол. Дайыма силер бир жылда бир жолу Америкага барып турасыздар. Анткени сиздердин кайын журтуңар ошол жакта экен. Иллинойс штатында да. Ошол жака барганда мисалы тил барьерин кандай кыласыңар? Мисалы англисче билесизби же билбейсизби? Мен англисче аябай жакшы билем мен. Сонун сүйлөттү. Негизи англискийди Мирбек үйрөткөн да. Меримге дагы аябай жардам берем мен барганда. Мен азыр кыргызча сурай берейин, ошол англисче жооп бербейсизби? Мейли. Сиз негизи Таласта төрөлүп өскөнсүз, бул чын, э? I'm from Talas.
Анан айт. Уровень кандай болуп калды ошондо? Английский. У него advanced. Өкбөрү Америка командасынын башкы машыктыруучусу мынакей Филипп деген мырза экен, местный бала. Филипп, how are you, bro? Fine. Fine. What are you doing now? I'm give eat. Мен ошол жакшы ырдаймын англисче. Бирок ошол сөз байлыгым ачыгын айтканда өтө эле аз. Бирок ошонун үстүндө иштеп жатабыз азырчы, буюрса. Бир четинен үйрөнбөй эле койсом деп атам. Себеп дегенде чет жакка барганда жагы жыргалып экен, билбесеңчи. Билбесең, мисалы, мен англисче билбейм, мен аяка барып продуктуга бара албаймын. Барып келчи деп туруп эле. Бул жака жумшай бересиң да. Эки жака жумшабай туруп, тияка кайын журтка барганда магазинге бара албайм деп. Бир гана кайын журтка эмес, ушу башка мамлекетке барсаң деле, англоязычный мамлекеттерге барсаң деле ошол жумшай албайт да. Личный персональный переводчик мен. Мирбек Атабековду Бишкекте деле эч ким жумшабайт болуш керек. Жок. Бу жерден жумшайт кадимкидей эле. Койчу. Өнүккөн тема өкүл бала деген. Адилет Style Mix өкүл балаңар, Бек Исраил балаңар. Силердин өкүл балдарыңар жалаң эле чыгармачылыктан болуш керекпи же мындай жөнөкөй өкүл балдарыңар барбы? Бирок ошондой эле болуп калды. Өкүл балдарыбыздын баары тең чыгармачыл деп айтсак болот да. 4 өкүл балабыз бар. Ушу сен айтып кеткенде Адик менен Илим Адилет. Ал биздин эң биринчи өкүл балдарыбыз. Анан Бек менен Ажушка Ажаркын, анан Уларбек балабыз бар. Негизи биз бир четинен чыгармачыл болгон абдан мен кубанам да. Себеп дегенде тил табышы. Бир жерден жардам керек болуп калып, жумуш жөнүндө бир суроолор болсо мен жооп бере алам да, анткени жакшы билем бул жумушту. Эгер башка профессиянын ээси болуп анан КВНщик болуп кетсе, мисалы, шуткаларды айтып бериңиз десем, айта албай калып, бирок калам да, мисалы. Өкүл балдарыбыз менен аябай сыймыктанабыз. Өкүл ата койбо, мен и так эле жетишип атат тияка. Сага исключение кылабыз. Сенде өкүл бала. Балким сен дардап каласың. Бирок хотя жок. Сен опасныйсың. Сен экосундай эле дос бололу. FIFA ойноп, футбол ойноп. Эфирден жогуп турабы. Тамаша. Мени мынча жестко эч ким сбривать эте элек болчу да? Биз чындыкты айтып атабыз да. Бул силердин контентиңер ушундай да калып айткан болбойт. Как есть. Жакшы. Үйдөгүдөй баары. Бири-бирибизди сыйлап. Сиздин сөзүңүз буруп бөлүп койдум окшойт. Аябай сыймыктанабыз өкүл балдарыбыз менен деп аткансыз. Ошо. Ошо эле? Жок, действительно аябай сыймыктанабыз биздин өкүл балдарыбыз менен. Бир учурлар болуп калса, чалып каласың, балам келип жардам берип койчу десең, келип апау деп сени аябай эркелетет. Ошо өкүл балдарым көрүп атса, я вас всех очень сильно люблю. Өкүл балдар. Өкүл кыздарым көрүп атса, я вас тоже люблю. Ютубта акыркы кездерде пранктар аябай мода болуп атат. Пранктарды көрүп каласыздарбы? Кандай карайсыз пранктарга? Пранк деген эмне ал? Пранк неме? Тамаша тор. Танкты коесуң. Тамаша тор. Тамаша торбу? Сейчас пока не стопуйте. Блестит. Вот так может. Вы можете закрыть. Это будет сложно потом исправить. Если вдруг глаза закроем. Так. Тамаша тор. Тамаша тор, э? Бирөөнү розыгрыш кылат ошондой да, мындай. Ал киши билбейт, а башкалар күлө беришет да. Ооба. Эми андай нерселер мындай айла жоктон мындай случайно болуп калса кечиримдүү да. Өтө эле жандай японский приколдор кереги жок да, мындайчы жесткий. Мындай чеги менен болсо жакшы. Ооба, чеги менен болуш керек деп ойлойм ошол. Чеги менен эместерди анда биздин эл түшүнбөйт андай нерсени, анан и так деле өзүбүз жүрөгүбүз түшүп жүрөт, коркуп жүрөбүз, анан обош кетер элди коркут дегендей. Ошол. Snapchat аябай мода болуп атпайбы? Аха. Snapchat ойнойлу, Аха. Мына мен кичинекей баланкын коюп бериңиз. Мирбекке берейинби? Өзүң карап эле койгонбу? Жакшы макияж кылыпсыңар. Мен негизи пранктарды аябай туура эмес көрөм. Себеп дегенде ошол эле мына жакта эмелер.
башкача болуп атат деп коем да, как жирный болуп ичимде. А бул пранк деген сөздү мен жакшы эле жаттап калам го дейм. Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Токтун эти менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп берейинчи. Жаман ачкан мени. Рахмат. Аябай даамдуу да. Аккаунтумуздан көрүп калдык. Жакында комуз менен бир альбом чыгат деп атышар. Эмне жөнүндө болот ал? Жыл өткөн сайын технология өнүгүп атат. Мурдагы жазылып кеткен ырлардын баардыгы ошо пленкага жазылган ырлар да. Ошол замандарда алган ырларды азыр цифровой заман келди. Ошо цифровой форматта жаңыртып чыгарып коюу максатында ыр дайындап атам. Андан тышкары бул жерден бир гана мен эстрадный ырчы катары эмес, ошол доордо ырдалган ошондой атайын манераны ошолорго окшоштуруп, башкача Мирбек болуп өзүмдү көрсөткүм келип атат. Коюп берип атсам, бул кайсы абышка ырдап атат деп атат да, или бул кайсы жигит ырдап атат деп, үнүмдү тааныбай калгандар деп атат да, үйгө мисалы. Азыр ушу ырды чыгарардын алдында коюп берем да, мисалы жакындарым. Анан ушинтип айтып атат. Значит, мен өзүмдүн ошол максаттар значит ишке ашып атат. Себеп дегенде ошону каалаганмын. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол альбомдон биздин көрүүчүлөргө эксклюзив болуп бир ырды аткарып берсеңер. Отолар мен болуп атат го. Ой bulbul gelile basıp da türlülü gelişip kanacı parayı güldedi. Geliş gele beni de saldın sen bulbul geli mahvon dönü. Oy bu güdürösün bulbul kara tüygöndün gana sağın aytkan söz aydanın şattıktın doğruda kökü dep şаңдандың gana bulbula erkindep ак теле нотасы Uralagana basıp türülönüp Munkandın gana jipar güldönüp Tegi munungdu boşotup Oy bulbul buralgan argenünden Geliş
ичип каным үчүн жаралган изең бир гана кийим жарашып эги сагынганда көрсөм ой булбул голдон бир кыз сагырмашып ахия охия ахия Ой булбул Geçip қалса мен комуз емеспін, комуз жақында эле үйрөнүп атам. Неме деп Бирок болду? бул альбомду негизи мен өзүм ойнобоймун, ал жакта деген комузчулар ойлойт мен жөнүндө. Жакшы. Негизи Мээрим аябай бактылуу экенсиз. Күндө ушундай ырдаган ырыны болуп. Мээрим мени күнүгө койруп, көнүп калган. Кечке жыргай берип. Жок, мен бир бонусум бар да. Мирбек Атабековдун жубайы болгондон кийин мен эң биринчи хиттарды угам, эң биринчи сонун бир ырлар жазып келгенде, ошо биринчи угамда. 6 жылдан ашык бирге чогуу жашап атасыңар, бактылуу үй бүлөсүңөр, анан жаш жубайларга кандай кеңеш берет элеңер? Биринчи Мээрим баштасын, кыздын 40 чачы улуу дейт. Биринчи кеңеш жубайыңарды сыйлагыла деп көрдүм. Биринчи эле кеңеш. В первую очередь доверие и поддержка. Поддержка не с одной стороны только когда жена поддерживает мужа, либо муж только жену, да. Здесь идет именно о духовной поддержке. Хочется, чтобы муж видел в жене именно ту поддержку, как говорится, да, несмотря ни на что, всегда рядом с тобой, да. И женщина тоже видела в своем мужчине настоящего мужчину. Тот человек, который всегда за нее встанет, всегда ее защитит. Ну еще мне бы хотелось бы добавить, никогда не забывайте, что если вы любите человека, в первую очередь вы любите этого человека ради Аллаха, да? Азыркы жаштарга мен каалап кетерим, ошол негизгиси ортону кармаш керек. Бардык нерсенин чеги менен болуш керек. Андан тышкары деген аял киши өзүнүн жумушун, өзүнүн функциясын билиш керек, эркек киши өзүнүн функциясын билиш керек да. Анан эркек киши аял кишинин функциясын аткарып, аял киши эркектикин аткара берсе дагы бул баягы мыйзамга туура эмес келишип калат да. Андан тышкары дагы адам кандай болсо ошондой өзүн алып жүрүш керек. Жасалма болуп жүрүп атканда, кыз жигит болуп жүргөндө, анан кийин үйлөнгөндөн кийин баягы өзүнүн истинный кебетесин көргөндөн кийин, анан кийин ар кандай түшүнбөстүк болуп ажырашуулар болот да. Ошондуктан ошол келечекте ошо үйлөнгөндөн кандай мамиле жасайм деген мамиле менен ошондо кыз жигит болгондо ошондой мамиле жашаш керек да. Анан эң негизги азыркы убакта актуалдуу проблема бул деген бирөөнү көрүп ошону туурап жашоо деген нерсе бар да. Ошондой туурап тигиники мындай турбай, мен кимдеги андай эмес, тиги деген мындай кийинет турбай, мен эмнеге андай кийинбешим керек деп ошентип баягы бири-бирин кыйнабаш керек деп ойлойм да. Кыйнабаңыздар. Себеп дегенде ар биринин өзүнүн каалоосу бар, ар кимдин өзүнүн жашоосу бар дегендей ошол. Анан бакыт бир гана байлыкта эмес. Бакыт деген бул деген мамиледе, ишеничте, сүйүүдө, сый урматта деп ойлойм да. Анан жанагы Мээрим айтып кеткенде толугу менен кошулам, баардык нерсени ошол жакшы көргөндө ошол ошого баягы ыраазычылык болуп, ушул мен жакшынакай алма сатып алдым. Ушул алманы аябай жакшы көрөт элем, жегим келип атат. Ушул Кудай таалама рахмат ушул алмага деп. Ушинтип ыраазычылык мамиле менен кылсак адам бактылуу болот экен да. Анан башка эмне каалайбыз ошол. Анан негизги Кыргызда нерсе жакшы бир башка мамлекеттерден айырмаланып турган бул эң өзгөчөлүгүбүз бар. Бул ата-энени сыйлоо. Ошол ар бир жашка ошол ата-энеге эгер бири-биринин ата-энесине болгон жакшы жылуу мамиле болсо, ошондо баягы туугандарына жакшы мамиле болсо, ошондо толук жакшы ынтымак болот деп ойлойм. Ошол албетте жашоодо ар кандай нерселер болот. Бирок ошонун баарынын ортосун кармаса адам жакшы болот. Көп жерден деген адам уступать этиш керек, баш ийип туруш керек. Кээ бир жерден наоборот
туура жолго салып туруш керек дегендей. Ошондой нерселер болсо эле баары жакшы болот деп ойлойм. Анан көбүнчө жакшылардан угуп туруңуздар. Анан жакшы МКШнун тамашаларынан уксаңыздар, маанайыңыздар жакшы болот. Экөөңөр бири-бириңерге берген эстете калган белектер. Мага эң эле жаккан белеги Көбүнчө парфюм подарить эткен мага. Ошол парфюм түгөнгөндөн кийин аны мен көпкө колдондум. Анан кийин ал кийин дагы сатып алайын десем, анын уже продажадан багыл алынып калыптыр да. Анан бүт жерге барып таппай койдум. Бирок берим өзүнүн бир каналдары мененби билбейм, иш кылып бир жерден атайын таап келиптир. Бирок анысы жана демонстрационный экен да. Ошол парфюмду колдонуп жүрөм азыркы күнгө чейин. Ничего колдондум, друга. Башканысын айтайын анда. Анда ага чейин сиз ойлонорсуз, сиз айтып берсеңиз. Чет не дарил. Банально скажу, она мне детей подарила. Вот. Все, давай. Сидит протестные такие какие-то вспомнил. Давай, шын айтайынчы. Биринчи бул жак айтсын андай. Мирбек в этом плане четкий. Ал менден сурайт. Сага кандай белек кылайын? Ушундай десең, акчаны колуңа карматат. Өзүң эле сатып ал дейт. Бирок азыр белектерден эстеп көрсөм, Мирбек мага эң жаккан белеги бул эң биринчи ыры. Ошо жүрөгүм арнайм сага деген ырын белек кылганда аябай ушундай бир өзгөчө бир сезимдер пайда болгон. Ошо күнүгө ошол ырды уксам, ошо Мирбектин сообщениялары, кыз жигит болуп жүргөн кезибизди эстейм аябай. Кандай болду эле мисалы элестетсек, мисалы жазды: "Привет, кандайсың? Мен сага белегим бар" деп турган аудиону жиберди. Жок, ал жөн эле ушундай жаңгыр чыкты. Сага деген ошо ырды сага арнайм, ошо өзүнүн сезимдеримди ошо мен сага айттым деп. Олмай кутулуп кетипсиз, Эми бул Жок, ал ырдын деле расходтору көп аябай. Эми кандай десем, самое главное не цена же, подарка же, правильно? Гитара кошком еще. Клипке да еще жана плащан кызы тарткан, анын плащын тиктиргенбиз. Нормальный расход болгон. Ошо мени тартпай плащтагы кызды тартты да башка. Жөн ошону сага арнагам да ошо. Ошол как раз сен жана Джейкоб менен жана Эдвардты жакшы көрүп жүргөн мода эмес беле? Ошондой. Ты вообще Блейда играл. Ошондой жанр кылып тартпадым беле. Сумеркиде кылып. Хорошо. Токойдон тартып атайын. Сиз Мерим мага негизинен өзүнүн жүрөгүн белек кылды. Эң чоң белек мен үчүн. Экинчиден мага жакшы балдарды, кыздарды белек кылды. Жөйм, сен подсказкаңды айтып, мага кичине стыдно, блин, балдардын көзүнчө, блин. Даже не смотреть на них, честно, стыдно. Зачем? Я так хотела романтично тебя преподнести, ты взял, типа, я клип снимал, я бабки потратил. Жөн, прикол. Какой-то меркантильный какой-то. Контент приколы, жаным, был ден, сам име. До этого сделал. Давай поженимся, программа. А когда ты пожелания говорил, ты капец, блин, не прикольный был, прям. Какие пожелания? Прям как будто высказался, типа, вот, вы, мужики, типа, своим женам, пусть они там уважают, ушел Хасан. Как будто в мою сторону высказывает, это вообще некрасиво было. Не, мен глобальные проблемы найдут там, да, очень глобальная. У нас-то все хорошо же. В основном люди-то приходят, жалуются. Исходя из этого я сделал вывод, и все. А что там? Ага. Белектер ошойдон калды, же дагы запись кылып коелу. Если хотите, я могу переснять, можете переснять, башкача кылып айтып берем. То, что вы сейчас делаете, это самое естественное ваше вообще отношение к друг другу, да? Это жизнь, детка. Эртең мындай деме, мендер кетет. Это жизнь, детка. Люди правильно поймут, я думаю. Ладно. Всё, короче, про подарки забыли, все. Жанара эртең келем туулган күнүңө, белегиңди ала келем, давай. Карындашымдын туулган күнү, анан бир аз белек алайын десем, акча жагынан тартыш болуп атат.
айлыктагы айдын аягында келет дегендей. Азыр мен силерге баланс KG аркылуу насыя алганды үйрөтөм. Башында кызматтар, андан соң насыялар бөлүмүнө кирип, насыя берүүчү уюмду тандайсыз. Акчанын суммасы 5000 сомдон ашпагандай жана ал акчаны качан кайтарып берериңерди жазасыңар. Бат эле баарын толтуруп, керектүү документтердин сүрөттөрүн жөнөтүп, сиздин насыя жактырылгандан кийин 1 сааттын ичинде электрондук картчыкка акча түшөт. Дагы бир жакшы жагы, бул акчаны кайра төлөөрдө мен эч жакка барбайм, бир гана баланстагы бирдик аркылуу төлөп кое алам. Баланстагы насыяны каалаган нерсеге колдонсоңор болот. Тамак алуу, интернеттин акысын төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө, же болбосо картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Баланс KG баары оңой. Азыр бизге негизи эле бетке кандай кам көрсө болот, Мерим төлөп берген мастер-класс көргөзүп, маска жасап берет. Для меня в первую очередь очень приятно, что двое прекрасных мужчин доверили мне свои лица. Сейчас буду рассказывать вам о самом коротком пятиэтапном очищении лица, увлажнении, ну и, естественно, подпитывании. Разрешаете? Поехали. Я вам коротко расскажу, но некоторые действия мы не можем с вами выполнить, потому что нам для этого нужна раковина, вода и так далее, но мы это все ускорим. Итак, первый этап – это двухэтапное очищение. Махы, тебе срочно нужно пользоваться SPF. Знаешь почему? Потому что у тебя есть эти пигментные пятна. Нет, пигментные пятна. Тебе нужно с ними бороться. Тебе... Просто меньше пить надо. Нет, ну действительно, нашим мужчинам нужно смотреть за своим лицом. Почему? Потому что вас мало, женщин много, вы должны быть всегда привлекательными, как минимум. Мыкы анстеле привлекательный го? Не, ну мыкыха сөз жок, конечно. Сөз бар, айтып отурбайбы. Мы очистили лицо, сейчас делаем тонизирование кожи лица, как я вам показывала. Так, держи, это тебе. Сүйкөйүнбү? О. Айылдаштар кечип калбадым. Вверх, мындай кетесиң, мындай. Кожаңды вниз не тяни, да. Вот видишь, Мирбек профи. Конечно, күндө кылат тур. Сейчас вы должны, я вам вот так вот сделаю, это не кусается, не беспокойтесь. Консистенция желе. Көзгө коюп салгы? Нет. Сүйкөш керекпи буну? А теперь вот сейчас будете за мной повторять, как я буду на лице делать. По всему лицу. Колду жудум көрөм бу. Ошону унутуп калыптырмын да. Ну вот. Мен да унутуп калыптырмын. Салам алейкум. Отлично, наша кожа теперь увлажнена, и мы готовы к следующему этапу. Это тканевая маска. Золото, корень женьшеня, а Мирбеку мы будем делать эффект сауны, так как он у нас очень любит париться. Вот. Да? Баня десең? Баня. Ну просто здесь написано... Ну, это уже каждый как хочет, думаю. Махы. Самға сен жакшы ойлосоң болду. Жаным, давай. Не смейся, а то в рот сейчас все попадет. Корейлердин бетине ылайыкталган да? Ну, на среднеазиатское лицо, но лицо. у тебя уникальное лицо, просто Мука, поэтому, видишь. Алда бергиле калып сулуу эместиң эле беткин айтып калат. Уникальное лицо, симпатичный парень деп. Давай, раз, два, три. Уникальность этих масок в том, что они отлично увлажняют кожу, и их можно не смывать. Золотой мальчик. Есть, да? Эң мыкты шоу жаңы сезон. Ой. Чуть капнул, ну ничего страшного. Мурун урдап чыккан ушун чыксаң да десек. Деп. Жок, ушундай маскалар тиге. Как вам ощущение? В таком моменте вы можете почитать книги, там, посмотреть телевизор, рассказать анекдоты, как говорится. Бирок анекдот кеттик. Бир байке мен бильярд ойнатканбыз. Бильярд ойнап эле байке десем эле кечке ана. Да хватит дейт. А эмне болуп кетти десем? Хватит звать меня байке дейт. Анан байке деп. Анан байке, ну, блин, прекращай дейт да. Анан байке дегенде адам эмне деп айтам десем? Называй меня Ава деп койду. Айымдар кыйын эле экен, биз менен кезигиш үчүн, бизге сулуу көрүнүш үчүн эмнени гана кылышпайт э? Мыкы, мен бир нерсе айткым келип атат да, бул силер үчүн эмес, өзүбүз үчүн эле кылабыз буну. Өзүңөр үчүнбү? Анда делайте деп койсо.
главное в этих масках дальше закрепить кремом. И у корейцев есть такое название, они говорят чок-чок фейс. То есть бетің чок-чок болгондо, бұл действительно аябай сулуу, мындай өзгөчө. Ну, ошондой бар да. Только мындай точно айтыш керек экен. Чок-чок фейс. Я прошу каждую женщину Кыргызстана, пожалуйста, уделяйте себе в день минимум 15 минут для себя, не только для того, чтобы быть красивой, а просто провести время с самой, как говорится, побыть вместе со своим «я». Соңында бизге келген коноктор кур болуп кетпейт. Бизден силерге атайын Салих компаниясынан адал колбасалар үйгө алып барып. Чоң рахмат. Биз деле подаркабыз менен келгенбиз. Мирбек экинчи жолу келип атат. Мен азат болгондон кийин кургол менен келген жокмун. Бетибизге сонун бир процедураларды жасадык. Ошондуктан сага биякта маска, бетиңе албетте биринчиден SPF, что был керектүү нерсе. Анткени азыр солнце, так скажем, ядерное, поэтому мы должны пользоваться солнцезащитными средствами. Ошо анан бир китеп бар, пока бетиңе маска кылып атканда, ошо китепти окуп, сонун бир жазуучу бар, Робин Шарма деген. Ошонун китебин окуп, сонун бир мотивацияларды алып. Бул ошол атайын Жакшы, рахмат. Nature Republic. Туура эле айттымбы? Nature Republic. Nature Republic. Ошону атайын Кореядан алып келген. Мерим дагы бул компанияда өзү дагы иштейт. Амбассадор да айтсак болот. Амбассадор бул элчи. Өзүм ыйгарып коеюн. Жок, бул деген башкалар менен кетүүчү нерсе да. Башкаларга? Ооба, бул деген. Же берип эле да анан кайралтып берип коесуң. Атайын бул жакта китеп бар экен. Эки китеп бар. Nature Republic'тен атайын мындай кремдер, керектүү нерселер бар экен. Кандай кылып элдерге неметелер? Мен азыр деген көбүнчө англисче ырлар жазып атам. Өзүмдүн мурда Сени кададан баштап азыркы күнгө чейин ырдалган ырларымды англисче котороюн деп атам да. Ат ойлоп табыш керек. Псевдоним ошо ат ойлоп чыгарыш керек болуп атат да. Англисче кантип кандай псевдоним мага кое аласыздар? Англис тилдүү элдерге чыгыш үчүн кандай ат койсок болот? Өзүңөрдүн варианттарыңарды жазгыла, жөн эле Майк деп жазып койгула, ошону жазгандан кийин түшүндүргүлө MA дейсиңерби, ишылса фантазияңарга береке жазгыла ылдый жака. Nature Republic'тен белек утасар. Бул эң мыкты шоу, мен Мыктыбек Мукаев жана бизде бүгүн конокто Мирбек Атабеков жана жубайы Мерим Төлөпберген болду. Чоң рахмат, көрүшкөнчө. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү. Бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо.